Абу Муслим рахматуллаху алейхи айтқан: мен Абу Умама радиаллаху анхунун алдына бардым. Ал мешітте отырып тұр. Мен сұрадым: сіз шындап эле пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтқанын уктуңуз беле? Кимде ким жакшылап даарат алып, фарыз намазды окуй турган болсо, ошол күнү буту менен басканда болгон күнөөсүн, колу менен кылган күнөөсүн, кулагы менен уккан күнөөсүн, көзү менен көргөн күнөөсүн жана жүрөгүндө пайда болгон күнөөсүнүн бардыгын Алла Таала кечирет. Абу Умама радиаллаху анху жооп берди: мен ушул мазмундагы хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир нече жолу уккам. Бул мазмун бир нече сахабалардан айтылган. Усман, Абу Хурайра, Анас, Абдулла Сунабихи, Амр бин Абаса жана башка сахабалардан башка сөздөр менен ушул мазмун ар түрдө риваят кылынган. Ахлы Кашф: Алла Таалага жакын адамдар, аларга күнөөнүн жуулушу көздөрүнө көрүнөт. Айтмакчы, Имам Аззам рахматуллаху алейхинин окуясы белгилүү. Даарат алган суу менен кайсыл күнөө жуулуп жатканын көрчү. Усман разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай бир хадисин айткан: эч ким бул сөздөн алданбоо керек. Мунун мааниси, ушул хадиске таянып күнөө кылууга жол койбоо керек. Себеби биздин намазыбыз, ибадатыбыз кандай экендигин өзүбүз билебиз. Эгер Алла Таала өзүнүн мээрими менен кабыл кылса, бул бизге болгон чоң жакшылык. Белек болот эле, бирок өзүбүздүн ибадаттарыбыз кандай экенин жакшы билебиз. Албетте, намаздын таасири бар, андан күнөө кечирилет. Ал эми биздин намазыбыз күнөөнүн кечирилишине татыйбы? Ал туурасында Алла Таала гана билет. Дагы айта турган сөз: менин Аллам күнөөнү кечирет деп күнөө кылуу өтө эле чегине жеткен уятсыздык. Анын мисалы, эгерде бирөө өзүнүн баласына: балан ишти кыл, мен кечирем деп айтса, баласы: атам кечирем деди деп айтканын кылбай койгон сыяктуу. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: бир уруудан эки сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келишип, экөө бир мезгилде мусулман болгон эле. Бирөөсү болсо согушта шейит болду, экинчиси андан бир жылдан кийин дүйнөдөн кайтты. Талха бин Убайдулла айтат: мен түшүмдө жанагы бир жылдан кийин өткөн киши шейиттен мурда бейишке киргенин көрдүм. Мен таң калдым. Шейиттин даражасы өтө жогору болчу эле. Ал эми бул андан мурда бейишке кирди. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурадым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: бир жыл кийин дүйнөдөн кайткан кишинин сооп иштери көп эмеспи? Бир толук Рамазандагы орозосу жана 6000ден ашуун рекет намазды андан көп окубадыбы? Эгер бир жылдагы ар бир айда 29 күн бар деп эсептесек, бир гана фарз жана витр намазды 20 рекеттен эсептей турган болсок, ошондо да 6960 рекет болот. Эгер айды 30 күндөн эсептесек, ар бир ай үчүн 20 рекет кошулат. Эгер сүннөт жана нафил намаздарды кошо турган болсок, анда кандай болот? Аллаху алам. Бин Мажада ушул окуя кеңири келтирилген. Ошол хадисте Талха радиаллаху анху түш көргөн адам өзү хадис айткан: бир уруудан эки киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына чогуу келип, экөө биргеликте мусулманчылыкты кабыл алышты. Анын бирөөсү дайыма ишке даяр жана аракетчил эле. Ошол бир согушта шейит болду. Экинчиси болсо андан бир жылдан кийин дүйнөдөн кайтты. Мен түшүмдө көрдүм. Мен бейиштин дарбазасынын сыртында тургам, жанагы экөө да ошол жерде турган. Бейиштин ичкери жагынан бирөө келди да, бир жыл кийин көзү өткөн кишиге ичкери кирүүгө уруксат берди. Шейит болгон киши күтүп туруп калды. Бир аздан кийин ичкери жактан дагы бирөө чыгып, шейитке да кирүүгө уруксат берди да мага айтты: сенин убактың азырынча келе элек, сен кайра кайт. Эртеси күнү мен түшүмдө элдерге айтсам, алардын баары эмне үчүн шейитке кийин уруксат берилди, ага мурда берилиш керек эле деп таң калышты. Кийин ушуна пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга элдер айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: анын эмнеси таң калыштуу? Элдер айтты: эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, тиги киши шейит да болгон, аракетчил, ишке да ар дайым даяр болчу. Бирок экинчи киши бейишке эмне үчүн биринчи кирди? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: тиги киши бир жылдык ибадатты көп кылбадыбы? Элдер жооп берди: ооба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ал бир жылдык орозо тигиден көп тутпадыбы? Ооба, туткан дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: бир жылдык намаздын баланча саждасын кылбадыбы?
Жооп беришти. Ооба кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Экөөнүн ортосунда асман менен жердей айырма болду. Ушундай окуя көп адамдарга туш келген. Абу Давуд китебинде ушул сыяктуу эки сахабанын окуясы 8 күндүк айырма менен келген. Экинчи киши бир жумадан кийин дүйнөдөн кайтты. Ошондо да ал бейишке мурда кирди. Чындыгында намаз канчалык баалуу нерсе экендигин биз билбейбиз. Намазда бир сыр болгондугу үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көзүмдүн карайги деген сөзүндө өтө чоң махабаттын белгиси болгондугу бул жөнөкөй нерсе эмес. Бир хадисте келген. Эки бир тууган бар болчу. Бирөөсү 40 күн мурда дүйнөдөн кайтты. Экинчиси андан 40 күндөн кийин кайтыш болду. Биринчиси өтө таква кишиле. Элдер аны мактай башташты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Анын 40 күндүк намазы, аны кайсы даражага жеткирерин силер кантип билмей келиңер. Намаздын мисалы эшиктин алдынан агып жаткан бир тунук жана терең дарыяга окшош. Анда адам күн сайын 5 жолу жуунса, анын денесинде кир калабы? Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра айтты. Анын кийинки окуган намазы, аны кайсы даражага жеткирерин силер кайдан билесиңер? Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.